Ассалаумағалейкум туғандар, қалайсыздар? Назарыңызда қайдан эле базар жок каналы. Бүгін 19 ноябрь 2023 жыл мен сіздерге Пишпектен bir сатылуучу 3 бөлмөлүү квартира көргөзмөкчүмүн. Биринчи болуп Даректи түшүндүрөйүн туғандар. Дареги Лев Толстой көчөсүнүн өйдө жагы. Лев Толстой 126 кыйгачсыздык 8 дарегинде жайгашкан ушул 10 кабаттуу үйдүн 8-кабатында жайгашып тур. Мынакей ылдый тарабында маркеттер, жана ошондой керектүү объектилер да бар. Жана тегерекчеттер, мектеп, садик, балдарыңызга жөө барып келген бар экен алардагы. Жана мына Лев Толстойдон тугандар шаардын бурч-бурчуна көптөгөн эле маршруткалар менен, троллейбус, автобустар менен бара аласыздар. Дагы эмне маалымат? Демек калган маалыматты үйгө кирип берейин тугандар бир чекеден. Мынакей бул көп кабаттуу үйүбүздүн түштүк тарабынан көрүнүшү. Негизги кирүүчү дарбаза тугандар мына ушул жакта орнотулган. Машина менен келип мына ушул жерге киресиздер. Коросунда парковкасы, балдар ойногон аянтчасы бар экен. 3 бөлмөлүү квартирасы тугандар мынакей бул биринчи подъездде 8-этажда жайгашкан. 10 кабаттуу үйдүн 8-кабаты. Так, дагы эмне маалыматы? Парковкалар мынакей бар тугандар. И жерде балдарыңыздар ойногон аянтчасы бар, анда көргөзө кетейин. Андан соң квартирага чыгып калган маалыматты бир чекеден берем. Мынакей бул жерде отурганга мондай отургучтар, балдар ойногон аянтчасы. Мынакей бар тугандар. Бул подъезден кирип 8-этажга чыгып калган маалыматты бир чекеден берейин. Мынакей тугандар, бул квартирасынын кире бериши 3 бөлмөлүү квартира тугандар. Мынакей коридор кенен экен. Бул коридордон калган бөлмөлөргө өтүп кете алабыз. Жалпысынан 3 бөлмөлүү болгон квартира тугандар. 112 квадрат метр тугандар. 10 кабаттуу үйдүн 8-кабатында жайгашкан. Сиздерге биринчи болуп бул тараптан бир чекеден маалыматын берип баштайын. Мынакей бул жакта зал. Жагында залы тугандар. Түндүк тарабынан терезе орнотулган. Ортонатадай балдар бой, полтору ламинат. И жакшы жери, отоплениясы центральный экен тугандар. Отопление центральный. Так. Андан ары дагы эмне маалыматы? Бул жакта мындай лоджия дейсиз, балкон дейсизби, ушундай жайы. Түндүк тараптан чоң пластик терезе орнотулган. Мынакей. И бул тараптан, кухня тараптан деле кирип чыксаңыз да болот экен бул лоджияга. Мынакей. Так. Бул жагында кухнясы жайгашкан. Кухонный мебелдер, мынакей. Кухонный мебелдер, көрүп ремонт. Булар ламинат и ракайнаны суп чыгарылып, фильтр орнотулган тугандар, вытяжка мынакей. И бул жерде мына газдын счетчиги и түндүк тараптан терезе. Отоплениянын батареялары мынакей. Бул кухня тугандар. 3 бөлмөлүү квартира 112 квадрат метр. Документтер боюнча бардык документтер бар экен. Техпаспорт. Бар алсаңыздар эле көрүп беребиз дейт квартира ээси. И бул жакта бир санузел. Душ ванна. Бул жакта дагы бир душ. Ажатканасы бар. Экөө тугандар. Бул жакта экинчиси. Мынакей. Бул жакта душ. Негизинен ванна кое алсаңыздар дагы болот, эле чоң жай бар экен, бош мынакей. Көрсөңүздөр ремонт, вентиляция. Так, андан ары. Бул жагына бир кладовка кылсаңыздар, гардероб кылсаңыздар деле болот да, бул жерде чоң жайы. И оң тарапта бул эшиктен кирсек, бир балдар бөлмөсү тугандар мынакей. Балдар абой. Көрсөңүздөр ремонт мынакей. И күн өткөн тарабынан терезе орнотулган. Бул жерде чоң бул тугандар эме ипподром өйдөрөгө, могу уже
Гагариндин жээгиндеги үйлөр болуп калат туугандар. Так. Андан ары. Тегерек четти балдарыңыздар жөө барып аралыкта 2 садик, 2 мектеп бар экен. А бул бир спальный бөлмө. Генен экен. Көрсөңүздөр, балдар обои, ушундай ремонт, балдар ламинат. И также мне маалыматы. Так. Бул спальный бөлмөдө бул жагында мындай лоджия и түштүк тарабынан терезе орнотулган, күн өткөн тарабынан туугандар. Эң эле негизгиси жылуу, центральный отопление бар. Ушундай 3 бөлмөлүү квартира туугандар. Так, эмне маалымат калды айтылбаган, бир эле баасы калды окшойт. Бул 3 бөлмөлүү квартирабыздын баасы туугандар $93,000 сурап атыптыр. Анан дагы сүйлөшүү болот. Эсинин номери экранда жана описанияда эситил деп жазылып турат туугандар. Азонок сүйлөшүп көрүңүздөр, сүйлөшүүлөр болот. Анан достор менен, группалар менен бул видеону сиздер бөлүшсөңүздөр, мага бул квартира ээсине чоң жардам берген болосуздар. Анда мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгышка чейин саламатта калыңыздар туугандар.